Барс Медиа тартуулайт. Биздин компания 5 жыл мурун түзүлүп, ушу 5 жылдан бери өз ишин алып баратат. Бул убакыт ичинде 4700дөн ашуун үй бүлөлөр турак жайга ээ болушту. Буга жалпысынан 5,5 миллиард сомдон ашык каражат сарпталды. Бүгүнкү күндө эгерде мурунку биринчи учурларда биз көбүнчө бюджеттик чөйрөдө иштеген биздин жарандарга көңүл бурган болсок, бүгүнкү күндө жеке чөйрөдө дагы иш алып барган жарандарыбызга дагы жардам бергенге аракеттенип атабыз да. Жеке чөйрөдө иштеген биздин жарандарыбызга бүгүнкү күндө аймактарды өнүктүрүү жалпы максатын аймагында да алкагында десек да болот. Ошо Бишкек менен Ош шаарларынан сырткары бардык жерлерде бүгүнкү күндө могу Германиялык өнүктүрүү банкынын жардамы менен биздин узак мөөнөттүү арзан ипотекалык кредиттер берилип атат. 10% менен 15 жылга 3 банк аркылуу KCB банкы, РСК банкы, АКБ Кыргызстан банктары. Ушул банктардын аймактык бөлүмдөрүнө кайрылып, биздин шарттарга туура келген жарандарыбыз кайрылып, ушул кредиттерди алышса болот. Ушул линияны айтсак, негизи бир топ шарттар бар. Биринчиси бул жаш курагы боюнча шарты, бул 21 жаштан жогору болуш керек. Кредиттин мөөнөтү бүткөн учурда жаш курагы 65тен ашпашы керек. Бул бир, экинчиден стаж боюнча дагы, эгерде бул кредиттердин маанилүү жагы, мен айткандай жеке чөйрөдө дагы эмгектенгендер дагы, бюджеттик чөйрөдө эмгектенген адамдар дагы кайрылып ушул кредиттерди алышса болот. Болгону жана буга чейин биз атайын бюджеттик чөйрөдө иштеген жарандарга жеткиликтүү ипотека деп 6-7-8% менен берип атпайбызбы? Ал кредиттерди биз болгону бюджеттик каражат эсебинен бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар бүгүнкү күндө. Бирок могу 10% менен алабыз десе, Бишкек менен Ош шаарынан сырткары жашаган жарандарыбыз ошол жактан да алышса болот. Стажы каралат сөзсүз түрдө. Бул жалпы стажы 3 жылдан кем эмес болуш керек, же болбосо акыркы иштеген жеринде 1 жылдан кем эмес болуш керек. Андан сырткары төлөө мүмкүнчүлүктөрү жетиштүү болуш керек, кредиттик тарыхы жакшы болуш керек. Дагы турак жайга ээ болбош керек, эң негизгиси. Эч кандай турак жайга ээ болбошу керек. Ошо кредитке кайрылган адам дагы, анын жубайы дагы, бойго жете элек балдары дагы эч кандай турак жайга ээ болбошу керек. Акыркы 3 жылда турак жайга байланыштуу эч кандай сделкалары болбош керек. Жер тилкеси бар болсо болот. Болгону ал жерде баягы жилая недвижимость деп коебуз го, мындай атайын ушу турак жай, жашоого жарактуу турак жайга ээ болбошу керек да. Ушул 3 багытта берилет кредиттер. Биринчиси сиз айткандай жаңы турак жай сатып алууга, экинчиси эски турак жай, таптакыр эски эмес, негизинен мындай мурун бирөө жашаган деп коелу, вторичное жилье деп коет орус тилинде. Ушундай турак жай сатып алып, андан кийин аны реконструкциялоо, же болбосо анын ичине кандай иштер кирет? Ошо жылуулоо иштери, мисалы терезелерин жаңылоо, жылуулук системасын жаңылоо, сыртын, дубалдарын жылуулоо, теги чатырын жылуулоо деген иштерине жумшаса болот да. Үчүнчүсү бул өз жеке жер тилкесинде жеке турак жай курууга болот, же болбосо учурда курулуп жаткан жеке турак жайды бүтүрүүгө берсек болот ушул кредиттерди. Мен айткандай 15 жылга берилип атат бул кредиттер. Пайыздык чени 10%, суммалары 24 000 еврога чейин берилет бул кредиттер. Жалпы 30 000 еврога чейинки турак жай сатып алса болот, же болбосо ушул суммага турак жайды курса болот. Анын ичинен 20%-ны өздүк салымы катары талап кылынат. Аны өзү кошот сатып алчу киши. Калган сумманы 24 000 еврога чейинки сумманы биз беребиз. Бергенде бирок сом менен беребиз. Ошол күндөгү, ошол учурдагы улуттук банктын курсу менен сом менен берилет. Бул кредиттер сом менен берилет, сом менен төлөнөт. Жок, болбойт. Себеби атайын аймактарды өнүктүрүү деп атабыз. Бул жерде шарт ошо аймактарда жашашы керек, аймактарда эмгектениши керек, сатып алган турак жай да ошол аймактарда болуш керек. Бул деген Бишкек менен Ош шаарынан сырткары болуш керек сөзсүз түрдө. Демек, Сокулукта жашап, бирок Бишкекте иштеген киши болсо, демек ала албайт. Бул мындай жарандарыбызга биз бүгүнкү күндө буга чейин жакында дагы ипотекалык баалуу кагаздарды чыгарып, алар жайгаштырып, ошондон келип түшкөн каражат
мынын ичинен берип атканбыз кредиттерди, бир аз кымбатыраак болуп аттı 14% менен. Анткени менен берип аттык, ага да талап чоң болуп атты, бирок бүгүнкү күндө ал каражатыбыз тилекке каршы түгөнүп калды. Бүгүнкү күндө биз жаңы эмиссияны чыгаруу боюнча иш алып барып атабыз. Жаңылыктарыбыз болсо кабар беребиз, бул тууралуу аракеттер болуп атат. Мындан сырткары биз донорлор менен дагы ушул жаатта иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө мен силерге так шарттарын айта албайм. Чечимде келишимдерге кол коюлгандан кийин, так чечим болгондон кийин бул тууралуу кенен маалымат беребиз. Биздин госкомпания негизи билесиз, биз мындай бир жеке бир курулуш компаниянын кызыкчылыктарын коргой албайбыз. Биз мисалы ал курулуш компаниялар менен иш алып бараткан болсок, алардан турак жай сатып алчу болсок, мисалы бизде да мындай продукт бар, аренда с последующим выкупом, ижара продуктубуз бар да. Бүгүнкү күндө буга чейин биз 2 үй курганбыз Бишкек менен Нарын шаарларында. Бул продукту ушул курулган квартиралардын эсебинен ишке ашырдык, бирок мындан ары биз курулуш иштерине түздөн-түз курулуш иштерине мындай баш отуз менен кирүүдөн муну баш тарттык. Себеби биз анализдеп көрдүк, бул үйлөрдү куруп көргөндөн кийин бизге чыгымдар көп болуп калат экен. Анан каражатыбыз 1-2 жылга мындай заморозка болуп, себеби курулуш убагында дагы мындай негизинен эле мындай кандай десем, мындай жыйынтык бар, бирок мындай рационалдуу болбой калат экен да. Жалпынан 15 жылга алганда биз балким даже мындай убытокко кетип калышыбыз мүмкүн, себеби кошумча чыгымдары бар биздин компания үчүн. Ал үйлөр биздин баланска алынат, аны менен байланыштуу налог төлөнөт, кошумча чыгымдар болот, аны күнүмкү бир каяктар мындай башка да чыгымдар боло берет экен. Андыктан биз мындан ары буюрса каражат бөлүнсө атайын буга биз балким ушул жеке курулуш компаниялар курган квартиралардан сатып алып, муну биздин жарандарга сунушташыбыз мүмкүн. Бирок мынтип сатып алган учурда дагы бул ачык тендер аркылуу болот. Көптөгөн компаниялар катышат, алардын ичинен шарттары эң бизге туура келгендери тандалып, ушундай гана мындай келишим негизинде болушу мүмкүн. Жеке бир компания менен түздөн-түз договор түзүп анткенге такыр болбойт. Суроо талап аябай жогору. Анын үстүнө азыр биз бүгүнкү күндө могу Германиялык өкмөттүн жардамы менен могу аймактарды ишке ашып аткан линия боюнча көбүрөөк элге жеткиликтүү маалымат бериш үчүн күн сайын чыгып интервью берип атабыз, макала жазып чыгарып атабыз. Көбүрөөк кененирээк элге маалымат жеткирүү максатында көп маалымат берип атабыз. Андыктан дагы андан сырткары биз бүгүнкү күндө ипотекалык кредиттерге заявка берүү процессинде жеңилдеттик аябай. Толугу менен электрондоштурдук. Бүгүнкү күндө бул процесс мурун эгерде 3 айдан көп убакытты талап кылса, бүгүнкү күндө жарым сааттын ичинде ошол болгон паспорту менен барып айлык өкмөттөн кайрылып, жарым саат ичинде бул заявканы берүүгө мүмкүнчүлүк алды. Аябай процесс жеңилдеди десек болот. Ушундан улам дагы суроо талап аябай жогорулап, аябай күндөн күнгө өсүп атат. Бүгүнкү күндө бизде 5,5 миңден ашуун киши кезекте турушат. Булардын жалпы сураган каражаты 8 миллиард сомдой каражатты сурап атышат. Бирок бул тилекке каршы бюджеттен биз бул сумманы ала албайбыз, дароо сунуштай албайбыз. Андыктан биз ушул эл аралык донорлор менен иштеп, узак мөөнөттүү арзан кредиттерди, гранттарды алуу боюнча иштеп атабыз. Бирок эң биринчи жыйынтыгы бүгүнкү күндө ошол Германиялык өнүктүрүү банкынын ошол линиясы иштеп атат, берилип атат. Ошого мен кайрыла кетет элем. Бүгүнкү күндө 200га жакын үй бүлө алышты. 200 миллиондой сом 200 миллион сомдой каражат берилди. Бирок каражат дагы бар. Жалпы бул биринчи компоненттин жалпы көлөмү 10,5 миллион евро. Бул 900 миллион сомдон ашкан каражат. Бүгүнкү күндө евронун курсу дагы жакшы болуп атат. Андыктан мындай алууга аябай ыңгайлуу учурда. Ушул биздин шарттарга туура келген жарандарыбыз, ушу аймактарда жашаган жарандарыбыз жана биз айтып кеткен 3 максатка алгысы келсе, ушул 3 банкка кайрылып, ушул жерден бул кредиттерди алышса болот. Эгерде биздин тизмелерге кире элек болгон болсо, демек анда паспорту менен ошо жергиликтүү айыл өкмөтүнө кайрылат. Ал жакта биз айыл өкмөт кызматкерлерин үйрөттүк. Биздин портал менен иштөө боюнча атайын окутуулар жүргүзүп үйрөттүк. Алар ушу жарым сааттын ичинде негизи ушу заявкаңыздарды бергенге уруксат берет. Ал жерден болгону сиздердин жеке маалыматыңыздарды биз сурап алууга жана түндүк системасынан алууга уруксат беришиңиздер керек. Бир кагазга кол коюп беришиңиздер керек. Андан кийин ушу заявканы берип, андан биз бул заявка бизге келип түшөт, биз көрөбүз, бул заявканы бекитебиз. Андан кийин ошо биздин программанын катышуучусу болуп саналып каласыз, жалпы тизмеге кирип. Андан кийин
турак жай сатып алчу, сатып алганга турак жай издей берсеңиздер болот, бирок бизден мындай баса белгилей кетчү нерсе сөзсүз түрдө мындай суранып кетет элек, задаток бербесеңиздер, кээ бир адамдар задаток берип күйүп анан арызданып келишет, бирок биз эч кимге гарантия бербейбиз, сиз сөзсүз түрдө ала аласыз, сизге гарантия жок, себеби балким кандайдыр бир шарттар боюнча туура келбей калаттырсыз. Бул чечимди банк чыгарат, себеби сиздердин төлөө мүмкүнчүлүгүңүздөрдү, кредиттик тарыхыңыздарды, мунун бүт баарын банк текшерет да. Анан эгерде кандайдыр бир чечим менен отказ алып ала албай калсаңыздар, кандайдыр бир шартка туура келбегениңизден, андан задаток берип күйүп кетпеш үчүн мындай кандай десем ооз эки сүйлөшүп, бирок мындай макулдашып дегендей келсеңиздер, примерно карап, анан жана өздүк салымын даярдап алышы керек, кредит алчу киши даяр болуш керек. Мисалы, бул региондордо алган ушул кредиттер боюнча 20% талап кылынат. Мисалы 30 миң еврого чейинки турак жай сатып алууга болот. Анын ичинен 20%ын өздүк салымы катары кошот, калган сумманы 24 миң евроны сом менен, улуттук банк курсу менен карап туруп ушул сом менен банк берет. 15 жылга бөлүп берет. Бирок төлөө мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша бул мөөнөт кыскараак болушу мүмкүн. Же болбосо каалооңуздарга жараша бул банктын чечими менен болот. 10% менен эч кандай комиссиясыз кредит алып аткан учурда да эч кандай комиссия алынбайт. Андан кийин кандайдыр бир каражат пайда болуп калса, төлөө мүмкүнчүлүгү жогорулап калса, анда мындай эч кандай комиссиясыз каалаган учурда келип бул кредитти толугу менен жаап салууга да болот, же болбосо кандайдыр бир бөлүгүн дагы жаап бул карызды азайтууга да мүмкүнчүлүк берилет да. Сөзсүз түрдө бул биздин жакшы суроо бердиңиз. Бул Германиялык өнүктүрүү банкынын ушу программанын алкагында сөзсүз түрдө үй бүлөлөргө деп айтылат да. Бул демек мындай бойдок адамдар ала албайт. Сөзсүз түрдө үй бүлөлөр болгондо дагы кирешеси аз же орто деген үй бүлөлөр, турак жайга ээ болбогон үй бүлөлөргө каралат бул кредиттер. Минималдуу талап, мисалы, бир балалуу үй бүлөдө, же болбосо даже 2 адамдан турган үй бүлө деп коебуз. Мисалы, бул кандай деп койсок, апасы менен баласы деп койсок да болот да. Мисалы, бир ата эне бир бала менен, бул дагы бир үй бүлө саналат. Минимум 2 адамдан турган үй бүлө, буларга жок дегенде 250 евродон кем ашык эмес каражат, жалпы кирешеси 250 евродон ашпашы керек деген талап экөөнүкү кошулуп. Ал эми 5 балалуу үй бүлөлөргө 450 евродон ашпаган жалпы кирешеси ошондон ашпаш керектен бул бүгүнкү күндө Германиялык өнүктүрүү банкынын талабы болуп атат ушундай. Себеби атайын бул каражат, ушу биз берген каражат атайын кирешеси аз үй бүлөлөргө берилсин, турак жайга ээ болбогон үй бүлөлөргө берилсин, ушундай узак мөөнөттүү кредиттерин катары берилсин деген талап да. Бул жерде кредитти берип аткан учурда банктар сөзсүз түрдө мындай бир анализ жүргүзүшөт, кирешесин карайт, андан кийин күнүмкү чыгымдарын эсептеп чыгат. Могу кредитти төлөөдө канча, мисалы, суммасына жараша ай сайын төлөмө канча сумманы түзөт. Мунун баары комплексте каралат да, банк чечим чыгарат. Сөзсүз түрдө сиз мисалы 24 миң евро сурап келсеңиз, анын баарын дароо кармата койбойт, банк деле чечим чыгарат, карайт, бүт анализдейт, себеби ал акчаны кайтарыш керек сөзсүз түрдө. Кайтарбаса, бул деген бул жерде баягы кредитный риск деп коебуз, бул тобокелчилик сөз толугу менен банктарда да. Эгерде сиз төлөй албай калсаңыз, бул сумманы, төлөй албаган сумманы банк бизге кандай болбосун кайтарып берет, бирок андан ары бул акчаны кайтаруу боюнча бул кредит алуучулар менен өзү иш алып барат да. Залогко ошо сатып алынган турак жай алынат, же болбосо ошо курулган турак жай залог алынат. Бул жетпесе башка дагы кошумча турак жай эметиши мүмкүн да, сунуштаса болот залог катары. Бул жерде банктар карашат, бирок сөзсүз түрдө ажырашкан жакта дагы бул жубайы поручитель болот. Сөзсүз түрдө поручитель деген ошо төлөй албаса сөзсүз түрдө төлөшөт деген эме болот. Анан бул жалпы үй бүлө болгондон кийин бул карыз дагы үй бүлөлүк карыз да. Анан залог деген бул үй бүлөлүк мүлк, бул мындай ортодо болгон мүлк да. Ошол эле мүлк кайра эле залог алынып атпайбы? Демек мындай экөө тең, эки тарап тең, бул кызыктар болушот бул кредитти төлөп мындай жаап толугу менен төлөгөнгө. Бюджеттик мекемелерде иштеген жарандарыбыз, турак жайга ээ болбогон биздин бардык шарттарга туура келген жарандарыбыз заявка бере элек болсо, айыл өкмөткө паспорту менен барат. Бишкекте мисалы шаарларда турган болсо, анда могу райондук акимияттарга кайрылып, ал жерден жашаган жери боюнча кайрылып ушул заявкасын берет. Болгону өздүк жеке маалыматын биз карап сурап эметкенге уруксатын берет, ал жактан кол коюп.
Андан кийин уже биздин сайттан караса болот качан бекитилип эметкенин, биз маалымат беребиз. Бул эми уведомление да келет, СМС уведомление келет, себеби бул процесс толугу менен электрондоштурулду. Андан кийин каражат бар болсо, бизге бир чалып сурап койсо, бирок бүгүнкү күндө мен айтып атам, аз аздан каражат бөлүнүп атат, бирок чектелүү. Бул тизмеге киргенден кийин өздүк салымын топ даярданып, туракча издей берсе болот. Андан кийин бизге чалып каражат бар болсо, эгерде уже издеп мындай катуу эле ишке киришип эмете берсе болот, ала берсе болот. Банктар дагы бул кайсы именно туракча алып атканын караш керек, анын независимый оценка недвижимости болуш керек сөзсүз түрдө, себеби бул баасы боюнча каралат. Банк бул үйдү документтерин карашы керек, залог ала алабы, ала албайбы, бул жерде көп мындай нюанстар бар да.